мектептеги билим тарбияны жакшыртыш эмес, үй бүлөдөгү семейный климатты дагы жакшы кылат. Анткени бир мындай деген тема бар. Мына жердечи. Ошо мына обязательно окуп чыгыш керек. Жакшы колго карандаш алып алыпчы. Мындай деген жери бар. Эненин акыл эси, баам парасаты, кийгени жүргөн турганынын балдарга эстетикалык таасири деген. О өзү үйгө барганда дагы татына кылып кийинип, жакшына болуп, позитивный маанайда жүрүп, бул өтө чоң маселе. Болбосо үйдөгү, көчөдөгү, жумуштагы бүт негативди жийип келип алып, идиш аякты тарсындатып уруп, бакырышып жүргөнү ол баланын нерв стрессти бузуп таштайт экен да. Ушуга анан кийин бул жерде ымала маданияты деген бар. Кандай кылып күйөөсү менен, балдары менен, кайнене, кайнаталары менен мамиле кылыш. Вообще мен силерге айтам. Үй бүлөдөгү эң чоң маселе бул моралдык, психологиялык климат. Эгерде климат жакшы болбосо, ол дважды бардыгы жогу евроремонт болсо дагы эч нерсе татыбайт экен да. Ушул үчүн бул энелер мектеби аркылуу биз семейный, моральный, психологический, позитивный климатты дагы үйгөнүп чыгабыз, Кудай кааласа силер менен деп ойлоймун. Эми урматтуу энелер, ушул жерден азыр дагы бир маселеге көңүлүңүздөрдү буруп, сөздү башташтан алдым. Мен ата-энелер сиздер үчүн айем деген китептер жөнүндө айттым. Ушул китептерди видеоролик кылып 700 видеороликти даярдаган таластык Салтанат Бейшенова деген кызыбыз бар. Бул дагы Замира өз ыктыяры менен добровольно орус тилиге которуп чыккан болсо, ал эми Салтанат өз ыктыяры менен агай айемди сүйүп калдым мен деп, мени эйлектеп бул таласта ошону демейт эшкенде. Мен айемди сүйөм, жакшы көрүп калдым деп, ошону эмек кылып иштеп чыккан. Иштегенде кандай? Бул мугалим өтө эмгекчил, кечке иштейт. Азыр болсо областной жетекчи бул. Абланнода азыркы метод центр. Түнгү саат 1-ден 3-4-кө чейин жасайт экен. Ошо кызга сөз берели. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, педагогдор. Анан өзүбүздүн жогоруда Замира эжекебиз дагы абдан жакшы маалыматтарды берип өттү, китептер тууралуу, ата-энелер мектеби тууралуу. Ал эми биздин облус ичинде кандай ата-энелер мектеби, энелер мектеби иш жүрүп атат, ошол тууралуу уруксат берсеңиз ага кыскача айта кетейин. Талас облусунда биздин өзүбүздө 2 жылдан бери иш алып барып атканбыз, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле. Быйыл 2022 жылдын 13 майында Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругу 879/1 буйругунда энелер мектеби, ата-энелер мектеби Кыргызстан боюнча ар бир облуста жана райондо 10 мектеп жана 5 балабакча пилоттук болуп кирсин деген буйрук чыккан быйыл. Бирок биз буга чейин эле агайдын шакирттери жер-жерлерге барып өзүбүз бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып 2 жылдан бери эле бул иш биздин облус аймагыбызда жүрүп жаткан. Анан райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, директор, завучтар дагы бул ата-энелер мектеби бизге керек экен. Биз пилоттукка кирбей калдык деп таарынмага чыккандар да болгон агай. Бизде райондор киргизбей коюптур, биз мынча жылдан бери эле иштеп жүрбөдүк беле, кайра кошула берсек болобу дешим. Анан болот, өз ыктыярыңыздар менен иштейсиздер деген 20-жылга чейин эле алгылыктуу иштер жүрүп келе жаткан. Ата-энелер мектеби сиздерге жалпы облус боюнча айта кетейин. Талас шаарында 5 мектеп, 4 бала бакчасы кирген. Талас районунда дагы 7 мектеп, 5 балдар бакчасында бул алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Анан Бакай ата районубузда бизде район боюнча 18 бала бакча, 22 мектеп бар. Бул Бакай ата районунда 2 жылдан бери бар бала бакча жана мектеп ошол пилоттукка карашпай эле жалпы иштер жүрүп жатат. Бул бир айда бир жолу класс жетекчилер, тарбиячылар ата-энелерин ушундай жыйын залдарына киргизип, мына бул жерде календар планы бар. Бала бакчадан 11-класска чейин балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша кандай темаларды өтүш керек. Анан мүмкүн жаңы уккандар
мындай сөз болуп калышы мүмкүн да, биздин балдарды коюп эле, ата-энелерди коюп эле балдарды эле окутуп албайбы деп айтышы мүмкүн ата-энелер. Ал эми мугалимдер дагы жаңы укканда мындай түшүнүк болушу мүмкүн да. Эми балдарын окуткан аз келгенсип, ата-энелерин да окутат бекенбиз деген ар бир мугалимдин түпкү сезиминде ошондой болушу мүмкүн. Болуп эле келатат. Бирок ошону жакшылап аңдап, бул китептерди окуп чыккандан кийин бул сөзсүз түрдө керек экенин билишти да. Анткени мугалимдин кадыр баркын ата-энелер ушул энелер мектебинде окуп баштаганда сезе башташты. Бизден анан ошол мектеп класс жетекчинин чыгармачылыгы ошол 2-3 жолу энелер мектеби бир айда 1-2 жолу өтөт дагы. Келиңиз эже, кийинки сабакты сиз өтүп бербейсизби энелерге? Мен сизге баардыгын материалдарды жардам берем дейт. Ошентип апабыз жалпы класстын ата-энелерине теманы түшүндүрүп, кадимкидей сабакты өтүп берет. Анан ошол жерден өз катасын мойнуна алып, жалпы элдин көзүнчө класс жетекчисинен ушундай кечирим сураган экен да. Мен буга чейин ушундай мектептин мугалимге көз карашым башка эле. Азыр ушул досканын алдында отуруп, мугалимдин жумушу канчалык оор экенин түшүндүм дейт. Анткени ошол мугалимдин сезимине кирип, ошол жерде сабак өтүү канчалык оор экенин ошол апа сезген. Кийинкиси ошол биздин ошол Кара Бура районунда дагы 24 балдар бакчасы, 26 мектеп, 1 лицейибиз бар. Бул райондо дагы биз пилоттукпуз, пилоттук эмеспиз дебестен жалпы баардыгы ошол ата-энелер мектебин өтүп жатат. Манас районунда дагы 6 балдар бакчасы, 21 мектеп бар. Эми облус боюнча бизде 75 бала бакчабыз бар. Анын ичинен 57 балдар бакчасы ата-энелер мектеби менен иштеп жатышат. Облус боюнча да бизде 114 мектеп бар. Анын 87-си 84 мектебибиз ата-энелер мектеби боюнча иш алып барышып жатат бүгүнкү күндө. Жаңы кече 2-3 күндүк биздин мониторингибиз. Кийинкибиз ошол агайыбыздын китептери боюнча видео сабактар тууралуу сиздерге кыскача маалымат берип өтөйүн. Агайдын колундагы ата-энелер сиздер үчүн деген китепте мүмкүн убактыңыздар жок болуп, колуңуздарга китепти алганга чейин деле үйдөгү жумуштарды аткарып жүрүп, мен өзүм ушул китептерди канча жолу окуп чыксам дагы, видео сабактар жасасам дагы, үйдө жумуштарды кылып жүрүп, ашканада идиш жуусам дагы сөзсүз түрдө ошол ютубту коюп жумушубузду кылып жүрөбүз. Ушул китептен 100 видео сабагыбыз бар, көрсөңүздөр болот. Анан Дастаркон четиндеги университет деген эң сонун китеби бар. Биз чын-чынында келгенде, урматтуу ата-энелер, Дастаркон четинде отурганда дагы балдар менен сүйлөшүүнүн адебин жакшы билбейт экенбиз да, маданиятын билбейт экенбиз. Себеби баардыгыбыз күндүз жумуштабыз, кечинде бала чакабыз менен жумуштан келип, Дастаркон четинде чогуу сүйлөшөбүз. Ошондо жолдошубуздар менен отурганда эмне болот? Баягы эле бүтпөгөн көртүрлүк турмуш менен алпырышабыз да. Эң чоң күнөөбүз ата-энелер, урматтуу, биз деле ата-энебиз. Күнөө биринчиден балдардын билимге болгон кызыгуусун биз үй бүлөдөн ата-эне өлтүрүп коет экенбиз. Кантип? Ошол Дастаркон четинде отурганда эле баягы кредитибиз жакындап келатат, кредитти төбүш керек. Баланча магазинге мынча карызмын, аны беришим керек деп, ошол көртүрлүгүбүздү айтып отуруп, эле салбайбыз. Алдыбызда балдар отурат, 9-класс, 10-класс. Алар ошо тамак ичип атып, билимге болгон каалоосун биз үйдөн өзүбүз өлтүрүп коет экенбиз да. Алар жан дүйнөсүндө ошо ата-энесине жакшылык кылгысы келет. Бизге сыртыбыздан билгизбесе дагы, бизге орой мамиле кылып атса дагы, жан дүйнөсүндө ата-энеге болгон сүйүү бар ар бир балада. Мына ошол тамак ичип жатып эле сиздер айтып жаткан карызыбыз, анан кредитибизди ойлонуп жүрүп, мен 9-ту бүткөндөн мен иштейм. Казакстанга барам, Россияга барам. Ата-энемдин ушул карыздарын утулганга мен жардам берем деп, ал өзүнүн ички дүйнөсүндө мына ушундай уйгу туйгу менен алек болот экен. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, жалпы баарыңыздарды чакырып кетем. Ушул Дастаркон четиндеги университет дегенде дагы ага эң сонун темаларды жазылган. Дастаркон четинде кандай баарлашы керек. Ошол китептен дагы канча тема бар болсо, ошол видео сабактарыбыз бар. 28 видео сабакты угуп чыксаңыздар болот. Ал тажатма эмес, 4 этикалык сабактар. Андан кийин Устаттык өнөрү деген, ушул немеге ой берейин. Устаттык өнөрү деген китеп мугалимдер үчүн абдан өз кесибин сүйүп, балдарга кандай сабак өтүш керек, ошол тууралуу канча тема бар болсо, ал жерде дагы видео сабактар берилген. 95 видео сабагыбызды угуп чыксаңыздар болот, урматтуу эстештер. Акыл эмгегинин маданияты деген жаңа агай айтып кетти, чоң көлөмдүү темаларды кантип кыска, нуска
негизгисин кантип бөлүп алыш керек. Жана ачпок схемасы деген дагы бар ушул жерде. Кечээ күнү мен ошо жээни менен сүйлөшүп атканда тарых мугалиминин сабагы эжекесин айтты эле, атын унутуп атам. Ачпок схемасы менен ушул сабак өткөндө ошо жээним дагы алтынчы класс кошо аралашып мен буну билем да деп жөнөтүп мени дагы эжекесине тааныштыра кетиптир да. Ошодо дагы абдан жакшы темалар камтылган. Өзүн өзү тарбиялоо деген дагы агайдын эң сонун китеби бар. Өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат деген китеп. Ошо адамдын жаш курагынан баштап 95-100 жашка чейин кантип өзүн тарбиялаш керек. Келин болушка өзүн өзү тарбиялоо, күйөө бала болушка өзүн өзү тарбиялоо, кайнене, кайната болушка өзүн өзү тарбиялоо. Ошол ар бир жаш курактагы адам өзүн кантип алып жүрүш керек, анын психологиялык абалынын баардыгы ушул китепте абдан жакшы берилген. Ошол китептен дагы биздин ушу 50ге жакын видео сабактарыбыз бар. Анан ой өрүшү кругозор деген китеп бар. Бул дагы окуучуларга кружок катары дагы, илим катары дагы ушул ой өрүшү кругозорун, айым китебиндегилерди дагы сиздер ошо мектептин базасында ийрим катары киргизип алсаңыздар, будан эч качан жаңылбайсыздар деген ойдомун. Анан жогоруда айтып кеткен мына Кут билим газетасына мен жөн эле өзүмдүн Facebook баракчам эле облус ичиндеги жакшы кабарларды чыгып турам, эч кандай билген да эмесмин. Ошол маалыматты Кут билимде иштеген кесиптештерибиз өздөрү копировать этип газетага чыгарып коюптур. Буну айтайын дегеним, биздин Кара Бура районунда Манас орто мектебинде мектеп директору өзү кызыгып ушул энелер мектебине, андан кийин жалпы кесиптештери менен аялдар комитети менен долбоор жазышкан. Энелер мектеби деп. Ушул энелер мектебинде кандай болот, кандай жүрүштөрү болот, сабакты кантип өтүш керек, аялдарга кандай жардам берет, балдар тарбиясы тууралуу жазышканда, ошол канча долбоор катышса, ошонун арасынан энелер мектебине жазылган долбоор өтүп кеткен. Ал долбоордо 144 000 сом берген ошол долбоорго. Ал жердеги керектелүүчү, ата-энелерге керектелүүчү компьютерлер ушул менен атайын борбор ачылган энелер мектеби деп. Ошол борбордун ичинде керектелүүчү каражаттар 144 000 сом бөлүнгөн. Мына ошол жердеги жана ачылышын лента кесип атат. Ал жаңылык болсо бизде өзүбүздүн районибизде эле кайнап атсак, анын жалпы ушундай кээ бир ата-энелер өздөрү баракчаларына жарыялап койсо, жалпы Кыргызстан боюнча телевиденияга, соцсеттерге жарыяланып кеткен. Энелер мектеби балдар бакчасында жалпы биздин ушул облус боюнча ушундай иштер жүрүп жатат. Анан бул жерде дагы кесиптештер үчүн да айта кетем, ушул 1-2 жолу өзүңүздөрдүн ата-энелер мектебин киргизип алсаңыздар, 1 айда 1 жолу өтүп турсаңыздар жакшы болот. Анан урматтуу ата-энелер, сиздер дагы ушул мугалимдер чакырган кезде келип берсеңиздер, жаңы 1-2 ата-эне айтпадыбы, ушуну 2 жума сайын өтүп турсаңыздар деген сунушун айтты. Программада ушул 1 айда 1 жолу өткөндө мугалимдер келип берсеңиздер, мына мугалимдер эмеси, алыстан лейликтен Гапырагай келет дегенди уккандан кийин келген ата-энелер 1000ден ашык окуучубуз бар дейт. Бул жердеги отурган ата-энелерибиздер 15%-ын түзүп атат окшойт да. Анан класс жетекчилер чакырса келеби деген көйгөй мага суроо туулуп атат да. Агайдын өзү келгенде ушунча келип отуратабыз. Ушуну дагы эске алып, бул жерде мүмкүн комитеттер бар болсо, сиздер дагы мугалимдердин кол бутуна бут болуп иштеп берсеңиздер. Көпүлөрдүн келбегени же аз келгени бул оценка школы. Мектепке берилген баа. Мектепке болгон отношение, өзүнүн балдарына болгон отношение. Анан мындан кийин мына эмелер лекция өтүш кыйын эмес, явканы обеспечить. Ама дети ол WhatsApp'ка жазып койгон менен болбойт, onu бирөө ачпайт, бирөө көрбөйт, иши чыгып калат. Ал үчүн класс жетекчи аябай иштеш керек. Ошого маани берсеңиздер, эми өкүнүчтүү бирок эч нерсе эмес. Снелман Финляндияны кризистен алып чыкканда алгач 3 адам менен баштаган экен. Чакырган эч ким келбейт. Мухаммад пайгамбарыбыз ислам динини баштаганда да эч ким эричкен эмес. Ошол үчүн к великому сожалению бүгүн келбей калгандар өтө көп нерсени жоготту. Канча жан дүйнө азыгын алды бул жерде. Канча баарлашуу болду. Эми ушу эмеге келбей калат.
жумушу бар, базары бар, айылы бар, көчөсү бар, вечеринкасы бар. Ах ти. Ошону деп жүрүп, балдарыбыздын билими эме болуп кетти. Ошол байлыктын эптеп тирикчиликтин артынан түшүп, бактылуулукка жеттикпи деген бир маселе бар. Ошол үчүн анан силер мындан ары мугалимдер, администрация чакырганда уже силер биринчисин уктуңар да кийингилерге силер мындай закваска, уютку болуп бергиле, жардамчы болуп бергиле. Силердин чакыруу боюнча келгениңер балдарыңарга болгон камкордугуңардын бир белгиси болсун. Азыр ооба 1 саат, 2 саат убактыңарды кетирип атасыңар. Бирок директорго кетиргениңер жок, мектепке кетиргениңер жок. Балдарыңарга силер ошону жумшап атасыңар. Билгениңден билелегиң көп деген, может, араңыздарда 2-3 институтту бүткөн бар, бирок Кыргызстанда бир да энелик мектебин, университетин бүткөн адам жок. Бая мен айттым, это целая наука. Мүмкүн ошол үчүн да Кыргызстан жалчыбай жатканбыз. Улам бир карыз алып жашайбыз. Улам бир кыйналып жашайбыз. Финляндия, Япония, Швейцария мен тажрыйбалап, ал жерде семья эне окуйт экен. Ал жерде ее величество учитель, мектеп даражага коюлган. Мынандай кайдыгер мамиледе болсок, биздин экономикабыз, саясатыбыз, маданиятыбыз, социалдык өнүгүүбүз дагы ошого жараша болот. Эң башкысы, сиздердин мына келип отургандар бүгүн балдарыңарды мындай эмеп ойготтуңуздар да аларда. Демек, менин билимиме кызыгат экен. Менин билимиме ошого муну мындан арадан улантыңыздар. Эми